Кыргыз тили сабагы 10-класс. Кайтарым байланыш. Тема үнсүз табыштардын жасалуугуна карай бөлүнүшү. Үнсүз табыштар жасалуугуна карай жарылма, жылчыкчыл, мурунчул, каптачыл жана дирилдеме болуп бөлүнөт. Биринчи, жарылмалар бири-бирине жакындашып, тийишип турган сүйлөө органдарыбызды өпкөдөн келе жаткан абанын жарып өтүүсү аркылуу жасалган табыштар жарылмалар деп аталат. Алар Б, П, Д, Т, Г, К. Экинчи, жылчыкчыл үнсүздөр сүйлөө органдарыбыздын бири-бирине тиер тийбес болуп жакындашып турганда түзүлгөн жылчык аркылуу абанын сүрүлүп өтүшүнөн пайда болгон үнсүздөр жылчыкчыл үнсүздөр деп аталат. Аларга З, Ц, Ш, Ж, Е, Г, Ф, В, Х табыштары кирет. Мурунчул үнсүздөр аларга М, Н, Ң табыштары кирет. Булар өпкөдөн келаткан абанын айрым бөлүгү мурун көңдөйүнө өтүү аркылуу жасалат. Төртүнчү, каптачыл үнсүз табышы. Буга Д табышы кирет. Ал табыш тилдин учу үстүңкү тиштерге такалып, аба тилдин эки капталындагы ачыктар менен өткөндө жасалат. Бешинчи, дирилдеме үнсүз. Р табышы дирилдеме үнсүз деп аталат. Анткени бул үнсүз табыш өпкөдөн чыгып келе жаткан аба агымы тилибиздин учун бир нече ирет кыймылга келтирип, дирилдетүү аркылуу жасалат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен 10-классынын окуучусу Аскарова Айзат.